Туғандар, ассаламу алейкум. Бүгін де осы Москваның тақ центріндемін. Кечеки видеолардан кейін аябай көп жанагында суроолор болду. Нургазы дегеле Москвада правасы жоқ, иш кылса болбойбу дегенчи. Именно ошол тема боюнча туғандар. Бүгін мол Москваның центринде биздин кыргыз балдар Кухня на районе деген точкада электровелосипедтер менен доставка кылышат экен туғандар. Правасы жоқ эле, эч кандай праванын кереги жок дейт. Азыр ошол боюнча бүт маалыматтарды алып, жанагынтип эми биздин бекер отурган, бекер жаткан, Кыргызстанда көрүп аткандар болсо, мисалы, дегеле кантип барып велосипед менен доставкада деле иштесе болобу, дегеле канча акча тапса болот деген тема боюнча бүгүн толук маалымат билип, дагы бир жакшы ролик кылмакчыбыз тугандар. Андыктан чай-пайды коюп, жакшы жан баштап көрүп туруңуздар. Бул балдардын канча акча тапканын көрүп, өзүңүздөрдү неудобно сезип, кулап кетпеңиздер. Кеттик анда. Туғандар, видеодон 30 секундка алыстабай туруңуздар. Арендаға машина издеп жүрсөңүздөр, анда сонун жаңылык бар. Бүгүн биз таксопарк Изидебиз, метро Тульскаяда. Бул паркта орозого карата арзандатуулар болуп аттыр. Парктын комиссиясын 1%ке арзандатып, машинелердин эконом, комфорт плюстардын бүт бардыгына 200 рубльдан скидка болуп аттыр. Анда эмесе машинелердин бааларын айтып берсем, экономдор 1600дөн башталат тугандар. Комплектациясына жылына жараша. Комфорттор 2200дөн, аларда жылына комплектациясына жараша. Комфорт плюстар 2900дөн, алардагы жылына комплектациясына жараша. Акция 10 апрелге чейин болот тугандар. Телефон номерин, адресин могул жерге көргөзүп коем, ошол номерге чалып, ушул паркка келип машинелерди алып кете бересиздер. Так, мынакей тугандар. Биздин жигиттер келди. Буйруса бүгүн дагы бир сон ролик кылмакчыбыз. Дегеле Москвада правасы жок деле мондай сон электро велосипедтер менен доставка кылып, дегеле канча акча табат, кантип иштейт, бул жумушка кантип орношот, ошол жөнүндө толук маалымат бермекчибиз. Өчүт менен өзүңөрдү тааныштыра кетсеңер. Ассаламу алейкум. Чарчабай иштеп атасыңарбы? Жодар, аты жөнүңөрдү айтып, бул ишке кантип келип калдыңар, аты жөнүңдү сиз айтып тааныштыра кетсең өзүңөр. Ассаламу алейкум. Менин атым Жодар. Өзгөн районунан болот. Бул ишке 3 жыл мурун келип калгам. Ошо бир айылдаш аларыбыз бар эле, ошолордун арты менен алар иштен кетип, ошолордун местосуна келип, ошо иштеп атабыз. 3 жылдан бери ушу точкада иштейм. Ушу Кухня на районе. Өзүң каяктан канчанчы жыл колосуң? Өзүм 2002-жылы колом. Өзгөндөн болом, Молодец. Бул жакчы. Мен Маткенден болом. Кадам жайынан болом. Бул жака интернет аркылуу, интернеттен таап келгем, иштеген уже 5 жыл болду. 5 жылдан бери ушчуда. 5 жылдан бери. Жакшы эле эмгексиң кирип койсуңар анда, Жодарларды өзүм үйрөткөм. Устазыңар бияк экен да. Старший бул жак. Молодцы. Бул жак интернеттен таап келди. Сен тааныш билиш кылып, Ушу Кухня жаңы ачылганда келгенбиз да. Булар старшийлер. Эми 3 жыл, 5 жылдан бери иштеп атам деп атасыңар, значит иш жакшы эле окшойт. Эми секрет болбосо канча таап атасыңар мындай сменде күнүнө? Иш ар кандай болот. 8ден 11ге чейин иштейт кухнябыз. Эртең мененки. 8ден 11ге чейин. 8ден 11ге чейин до конца иштесең эми нерде Яндекске окшоп жок болуп кетпейт заказ. Каждыйден күнүгө боло берет. Кайфсен жанбайт. Ар бир заказыңа 123 сомдон төлөнө берет. Самый главный ошо медкнижка жакшы болуш керек да. Медкнижка? Официальныйбы? Ар 3 айда барып эме өтүп турабыз. Медосмотр. 3 айда барып медосмотр өтүп турасыңар. Кышында кыйын болот, бирок сезон кышында да. Заказ көп. Заказ көп болот. Акчасын алып тургандан кийин сууктан билинбей калат.
Мына братандар иштейт. Жумасына 50 миң деди. Силерге деле как положено жана Яндекстей болуп зарабатыңар көргөзүп турабы? Зарабатыбыз көргөзүп турат. Көргөз коебуз зарабат. Зарабаттарын көргөзчү. Ооба, биздики Яндекстики вообще башкача. Силердики кандай болду деп атпаймынбы? Биздин приложениябыз болот, ошо кухня деген, кухня на районунчу. Мага кирип мына мёртвый сезондогу элемелерди көргөзөйүн да. Февралдан баштап, февралда 215 миң иштегем. Bir ayda. Bir ayda. Oho. Бул жак бонустары, бул жак мына күнүмдүк иштеген акчалар. 8 миң, 6 миң, 7 миң, 8 миң ушундай. Основной биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин жакшы болот иш. Суббота, воскресенье. Таксисттер көрсө буну тикесинен так секирмей болду го, 200 миңде. Иштегендерибиз 98. Курьерде иштеп табып атат экен. Тем более силердики эч кандай расход жок. Бизде расход жок. Бензин деген нерсе жок. Парковка деген тема жок. Права деген тема жок. Жыргал силердики экен да. Биздики. Күндүн эле суук болбосо анча-анча да, эми кышында. Бир аз чыдап коюш. Жамгыр менен эле Кар. Молодцы, молодцы. Өтө жакшы. Зарабатыңарга базар жок. Эми бир күндө канча саат иштеп атасыңар ошондо? 8ден канчага чейин? 11ге чейин дедиңерби? Ооба, 8ден 11ге чейин кухня иштейт. Короче, эме да, убакыт чектелбейт бул жердечи. Кухнянын ошо жагы жакшы. Ишиң чыгып калса, любой время кете берсең болот. Ишиң бүтүп келгенче. То есть свободный эле график экен да. 8ден 5. Ар ким заказыга ташыйт дагы, каалаган малда келет, кетет. Ар бир заказ 125 сом төлөнөт. Заказың апарсаң өзүң акча болот. Апарбасаң жок да. Саатына төлөмөйт бул жердечи. Ишиң чыгып калганда кое бере берет, любой время кете бересиң. Өзүң үчүн иштейсиң да только. Бул жерде эми только эле тамак аш ташыйсыңарбы же кандай? Тамак аш эле ташыйбыз. Оор нерсе болбойт. Эң оор 3 килограмм болот. Ташып кетсе. Эң оор 3 килограмм. Офистерге ташыйбыз да. Основной офис бул жерде. Только тамак. Только тамак. Мен жана Яндекске окшоп чоп апалы эле алып кете берет окшойт деп атпаймынбы? Ушу кухнябыздан ичи болот кухня. Десерт, салат, ошондой. Могу, монда отуруп алат окшойм, Көтөрөбү мени? Ооба. Жакшы. Кээде Креслосы деле жакшы экен, бир жумшак кофени алып болуп. барабыз клиенттерге. Жеңил да. Кофе аны муну. Биз бир эле райондо иштейбиз. Биз Москва боюнча канча 54 точкасы барбы? Кухня району. Силер бир эле райондо карайт экенсиңер да. Яндекске окшоп Москваны тегерентип жөнөтпөйт. Ушу Мешанский район биздики да. Мешанский район. Ушул точкабыз ушул жер болот. Ушул жерден 3 километр нар жагына, 3 километр бул жагында. 3 километрдин исине карайбыз да. Жакшы, жакшы. Албайт заказ. Жакшы, жакшы, жакшы. Каска обязательно кийиш керекпи башыңарга? Касканы обязательно кийебиз. Штрафта салып атабы? Гай аны мунулар кармаса. Салам десе салып калат кээде. Өзүнүн регламенти бар да, каска кийиш. Каска кийиш. Каска монда форма жылтырап атайын жана отражательный, Кухня районунда. Чтобы караңгыда жана машина сашына лишний раз сүзүп кетпешчү. Туура эле, туура эле. Баарын берет. Касканы берет, кийимди берет. Жумасын алмаштырып турат. Формасын Форманын бүт баарын өздөрү берет. Каждый пятница кечке буларды алып кетет, эскилер. Өздөрү. Өздөрү. Алып кетет. Жууп тазалап каждый неделясына. Жакшы, жакшы. Өтө сонун условия экен, сен. Эми биздин кыргыздар эле ошол эле силер айтып аткан документ менен келип иштесе боло берет да. Конечно. Жана биз неме кыз диспетчериңер менен сүйлөшкөндө дагы айтты, эсли что номериң калтырып койсо болот, келип иштесе болот деп туурабы? Бир эле бул жерде эмес, Москва боюнча любой точкасына, үйүнө жакын жерге барып, ушул эле точкаларда иштей берсе боло берет Иштей астакта. берсе болот, любой точкасына иштесе болот. 54 точкасы бар. Иши жок жүргөн ошо кыргыз мекендештер болгон болсо, регистрациясы болсо, документи жакшы болсо, любой точкасына барып ишке удобный жердечи. Өз жашаган жакта. Кайсы район жакшы билсе, ошо иштейм десе, ошо. Иштей берсе болот. Жакшы. Возможно, түзүп койгон азыр онлайн оформление кылып коет. Офиске барбайт мурункудай. Биз офистен барып оформление болгондон ишке келет элек да. Азыр үйүндө жатып алып эле. Онлайн. Сразу эле ошол жактан регистрация кылып алат. Как положено. Болду, сразу ишке чыгып кете берет. Яндексте эле система экен да типа. Бир жума иштесе, эми жумасында айлыгы чыга берет. Көтпөйт, чыккан күнү эле кийинки неделе айлык чыга берет. Жакшы экен, жакшы экен. Эми бул мотоциклиңердин баалары канча турат эми? Сатып алып, жанагынтип иштейин десем, Алардын жаңысы 2 аккумулятору менен 60 миң. 60 миң. Бир целый мотоциклдин акчасы экен да, бул билинбеген мен, а? 2 батарейкасы менен 60 миң турат. Кухня өзү арендага алып эле менген выгодныйраак да. 1200 сомго берет каждый неделясына. Пакет алып кеп берет. Жап жаңы. Аларды бүт жаңы берген. Булар дагы жанагынтип объем болуп, бирөөсү слабыйраак, бирөөсү күчтүүрөөк болуп бөлүнөбү? Бөлүнөт. Аккумулятордан болот. Аккумулятор күчтүүлөрү. Monster bike деп коет, чоң болот, 100 миң, 120 миңче. Бизге мына средний 60 миң болот да ошол делечи.
Ал тапкан акчаны бул деле табат. Бирдей эле баалары. Балары кичине катуураак. Канча километрге чейин бул скорость разгонять этет бул? 60ка чейин чыгат бул. 60ка чейин чыгып айдайсың ал. 60ка чейин. Анча матчтерди агон кылабыз да. Абдыхай. Матч мингендер жаман боло турган болду эми бул сөздөрдү угуп алып. Кимди белги эң тез эми азыр данный момент могул жерде? Азыр Талгат деген братчика бар, ошонун 120 миң өзү сатып алган да. Өзү сатып алып ошондо заказ болчу. Эң эле тез ошол экен да? азыр ошол эң тез кеткен. Молодцы. 120 миңге алып алып матчтерди жанагы чаңгарда калтырып жүрөткөсүң да шугулдап эле. Матчтер адыхайт да эми. Молодцы, молодцы. Молодцы жигиттер. Ушинтип жаш болсоңор дагы ушинтип Москва жергесинде мондай жигиттер айта кеткендей эле. Заказга келип. Ишти кылып могул жерде. Иштин жанын сууруп атат экен. Заработоктарын көрдүңөр. Эми бир суроо да. Кыргызстанда деле ачылса ушундай иштеди, иштейт белеңер деген суроо да Кыргызстанда. Ошо азыр менен иштеген балдар, ошо 5 жыл мурда келип иштеген балдар азыр Бишкекте иштеп атат. Алар менен связь бар да, сүйлөшүп турат. Бишкекте дагы алар дагы ошо 5 миң сом, 6 миң сом иштешет. Ушундай эле система ал жакта да кухня. Азыр именно Бишкекте иштешип атат. Алар да жөнөтүп турат да бизге ушунча иштеп атабыз деп эме кылыпчы. 5 миңден 6 миңден чыгарышты. Сомдо. Жакшы, жакшы. Если что, биз дагы кетебиз деп койдук. Коркутуп коюппу? Анча-мынча да. Жинге тийген моменттерде. Молодцы жигиттер, молодцы. Сонун иш көргөзүп атсыңар. Мен сүйүндүм азыр иштеп, мынтип таап аткан акчаңарды мондай велосипедтер менен ушинтип заработок кылып карагылачы Москванын так эле центринде. Москванын так центри, ушул эле райондо карайсыңар. Молодцы. 2 километрден кийин уже киребиз. Заказыма таштап турчу. Келип. Молодцы жигиттер. Кыргызстанды сагындыңарбы? Кыргызстанды сагындык эми. Баары Кыргызстанга 4-5 жылдан бери жүрсөңөр сагынгандырсыңар, а? Молодцы. Эми ушу менен видеону секин аягына чыгалы дагы, андан кийин кетели. Биздин көрүүчүлөргө, тууган уруктарга болсо, бизге салам айтып, калуу тилек айтып. Тууган уруктарга. Айта бергиле. Кыргызстандагыларга баардыгыңарга салам. Азыр мону туштап тур микрофон, жакыныраак кыл. Кыргызстандагылар баардыгыңарга салам. Жакында барабыз. Бизден кабатыр болбогула иштеп атабыз. Бүт баары жакшы. Баардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Денсаулык жакшы, тапканыңар жакшы. Жакшы, баардыгы. Квартира, документ бүт баары жакшыбы? Кудайга шүгүр, баардыгы жакшы. Переживать этпесе болот жакында. Переживать этпегиле, барабыз жакында. Мынакей, карагылачы туугандар. Биздин ушинтип эр азамат жигиттер ушинтип акча таап, жанагынтип Кыргызстанда отуруп алып эле кантип акча табат экен, анан акча салбайсыңбы, тигинтпейсиңби дей берет да. Көрдүңүздөрбү, кандай мээнет менен могул жерде Москвада ондай жаш жигиттер ушинтип мээнет кылат туугандар. Ушундай. Так, мынакей ташыган заказдары могул экен, карагыла. Бул эмне, чайбы? Чай. Имбир чай, бир аз тамак болду. Болду, ушуну апарабыз. 100 рубль, 130 рубль есть. 123 берет, ар бир заказ. 3 километрге барасыңар. 3 километрге де мына домго чыгып калат. 300 жүгүрүп барлы алып. Алысына деле 123 сом баарына бирдей. Мынакей карагылачы туугандар. Жеп жеңил нерсе экен. Кухняны арайын деп жыргап иштей берет экенсиңер да. Молодцы жигиттер. Ишиңерге ийгилик. Көрүшкөнчө.